Beka Media каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Майлуу бетке кандай кам көрүп, кантип тазалоо керек мына ушул тууралуу айтып беребиз. Майлуу бетти үй шартында кандай жолдор менен тазалоо керек? Лимон. Лимондун ширесине малынган пахта менен же жөн гана лимондун кесиндиси менен бир күндө бир нече жолу бетиңизди арчып турсаңыз болот. Лимондун дагы бир ыкмасы стакандын 1/4 бөлүгүндө сууга 1 чай кашык лимон ширесин кошуп, бул аралашма менен бетиңизди арчып коюңуз. Албетте, бул тазалоо ыкмасын лимонго аллергияңыз жок болсо гана колдоно аласыз. Майлуу бет үчүн маскалар. Картошка. Картошканы кайнатып, аны эзип аласыз. Даяр болгон картошка пюресин жылуу абалында бетиңизге сүртүп, 10-15 мүнөттөн соң жууп коюңуз. Бул маска майлуу жана картайып бараткан беттер үчүн пайдалуу. Савиз. Жаңы ширелүү бир савизди теркадан өткөрүп, аны бетиңизге маска жасайсыз. Бул маска майлуу жана угриси бар беттер үчүн пайдалуу. Помидор. Помидордун кесиндилерин бетиңизге жаап, маска жасаңыз. Бул маска дагы майлуу беттер үчүн. Алма. Орточо көлөмдөгү алманы арчып тазалап, майда кубик кылып туурап, азыраак өлчөмдөгү сүткө салып, ал бир аз коюуланганча кайнатасыз. Даяр болгон боткону жылуу абалында бетке сүртүп, 20 мүнөт өткөн соң муздак суу менен жууп коесуз. Дагы бир майлуу бет үчүн маска. 1 аш кашык эзилген жүзүмгө 1 жумуртка сарысынын жарымын жана аз өлчөмдөгү унду кошуп, жакшылап аралаштырасыз. Бул масканы бетиңизге 20 мүнөт кармап, алгач жылуу суу менен, андан соң муздак сууга жууп коюңуз. Ар түркүн кызыктар, пайдалуу кеңештер биздин каналда. Андыктан каналга катталууну унутпаңыздар.